Азия Молдо бомба бар деген шектүү кармалды. Бишкектеги Азия Мол соода борборунда бомба бар деген билдирүүнү тараткан шектүү кармалды. Бул туурасында кала милициясы бүгүн 6 майда маалымдады. Милиция тактагандай кечээ 5 майда саат 19:30 чамасында Азия Молго бомба коюлганы тууралуу билдирүү түшкөн. Аталган факты боюнча терроризм актысы жөнүндө атайлап жалган билдирүү менен кылмыш иши козголгон. Ыкшам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө шектүү катары 30 жаштагы жаран кырмалып, убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Ал эми милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүлөрдө аймакта жардыргыч заттар аныкталган эмес. Учурда тергөө иштери улантылууда. Айта кетсек, 5 майда Азия Молдо бомба бар делип эл эвакуациялангандыгы кабарланган. Милиция даярдалып жаткан жардыруу жөнүндө атайлап жалган билдирүү бергендиги үчүн кылмыш жаза кодексинин 259 беренесине ылайык кылмыш жоопкерчилиги каралганын жана 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылаарын эскертет. Булак Суперкежи. Чүйдө аялды 2 миллион 600 миң сомго алдап кеткен шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 26 февралда Чүй облустук ички иштер башкармалыгына жаран кайрылып, 22 июнда интернет аркылуу Аламөдүн районундагы Каражыгач айылындагы номер 3-тилкеде жайгашкан үйдү укук белгилөөчү документтери жок алдоо жолу менен ага 2 миллион 602 миң 500 сомго сатып жибергенин айткан. Шектүү катары 1964-1991 жылы туулган жарандар аныкталып кармалды. Актер шаарда айылдан келген кыздар бузат. Социалдык тармактарда блогер, актер Эмирхан Ибраимовдун айылдан шаарга келген кыздар тууралуу айткан сөздөрү талкууга жем таштады. Ал айылдан келген кыздар шаарда эркиндиктин даамын сезип, кояй деген кишиси жок, жаман жолдорго көп барышат деп айткан. Булак Сокол медиа. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөк өл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Ала Тоо аянтында аскердик парадтын башкы машыгуусу өттү. Бүгүн 6 майда Бишкектеги Ала Тоо аянтында улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына карата болчу аскердик парадтын башкы машыгуусу өттү. Бул тууралуу Коргоо министрлиги билдирет. Белгилүү болгондой, машыгууга Коргоо министрлигинин, Ички иштер министрлигинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, улуттук гвардиянын жана башка көч түзүмдөрүнүн аскер кызматчылары катышты. Ала Тоо аянтында сап түзгөн жоокерлер жана заманбап аскердик техникалар байрамдык салтанатка даяр экендигин көрсөтүштү. Эске сала кетсек, аскердик аппарат 8 майда өтөт. Чүйдө адамды өлтүрүү сүзүп чет жакка качып кеткен киши аэропорттон кармалды. Чүйдө бараткан адамды сүзүп чет жакка качып кеткен киши өлкөгө кайтып келе жатканда аэропорттон кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда жол кырсыгы 1 май күнү Бишкек Нарын Торгарт жолунда болгон. Айдоочу кырсык болгон жерден из жашырып кеткен, жабыркаган адам ооруканадан үзүлгөн. Күбөлөрдөн сурак алып, автоунаанын табылган жерин кароо учурунда маркумду Honda машинасынын 29 жаштагы айдоочусу сүзгөнү аныкталган. Айдоочу кырсыктан кийин Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткен деп жазылат маалыматта. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы айдоочу 5 күндөн кийин кайра өлкөгө кайтып келгенин, Манас аэропортунан колго түшкөнүн кошумчалады. Чүйдөгү кырсыкта бир адам каза таап, 2 адам ооруканага жеткирилди.
Чүй районундагы Кошой айылы менен Токмок шаарынын ортосундагы жолдо унаа кырсыгы катталды. Бул тууралуу окуянын көбөлөрү билдиришти. Маалыматка караганда BMW жана Renault үлгүсүндөгү унаалар бет маңдай сүзүшкөн. Окуя бүгүн 6 май күнү саат 10:00 чамасында болгон. Кырсыктын кесепетинен бир адам каза таап, 2 адам жабыркады. Жеринде милиция кызматкерлери жана куткаруучулар иш алып барышууда. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынан басма сөз кызматы билдиргендей, Renault үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу 1956 туулган жаран жеринде каза тапкан. Ал эми BMW үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жана жүргүнчүсү жаракат алып, Чүй районунун аймактык ооруканасына жаткырылган. Алайда күчү 4 балга жеткен жер титирөө болду. Сейсмология институтунун маалыматына таянсак, бүгүн 6 майда саат 14:08 Тажикстандын аймагында очогунда күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Жердин силкинүүсү Ош облусунун Алай районунун Бордо айылында 4, Карагиндик, Нур айылдарында 3,5 балга чейин сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргендей, учурда жеринде жабыркагандар жана кыйроолор боюнча тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Гүлчө дарыясына кичинекей кыз түшүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ош облусунун Алай районундагы Гүлчө дарыясына түшүп кеткен 3 жаштагы кыз изделип жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн 6 майда жалпы 50 адам, 15 куткаруучу, ички иштер министрлигинен 21 кызматкер, 10 жергиликтүү тургун издөө иштерин жүргүзүүдө. Министрликтен бул боюнча кошумча маалымат берилерин билдиришти. Автобустун ичинде электрондук чылым чеккен кыздын видеосу тарады. Соц тармактарда автобустун ичинде электрондук тамеки чегип бара жаткан кыздын видеосу тарады. Жакында Абхаз армиян номерлүү унааларга рейд жүрөт. Жол кыймылыны коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы чет өлкөлүк номерлүү унаалардын ээсине кайрылып, көлүктөрдү кечиктирбей мыйзамдаштырууга чакырды. Жол милициясы качан текшерип, айып короого токтотот деп отура бербей, эртерээк барып мыйзамдаштыргыла. Өкмөт 1-октябрга чейин убакыт берди. Жакында рейд жүрөт деп айтылат маалыматта. Ошто Алишер Навои көчөсүндөгү кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштарды бузуу иштери жүрүп жатат. Ош шаарындагы Навои көчөсүндө жайгашкан кызыл сызыкка чыгып кеткен дүкөн, ашкана жана үйлөрдү бузуу иштери жүрүүдө. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалым болгондой, буга чейин тийиштүү органдар келип техникалар менен бузуп кетишкен. Учурда жарандар өздөрү бузуу иштерин жүргүзүп жатышат. Буга чейин Турмуш басылмасы Ош шаарында мыйзамсыз курулуштарды бузуу иштери уланып жатканын жазган. Анда Курманжанатка жана Алишер Навои көчөлөрүнүн кесилишинен баштап Айтиев көчөсүнө чейин жол боюндагы мыйзамсыз курулуштар бузулуп жаткан. Жергиликтүү бийлик бул иштер кызыл сызыктан чыгып кеткен имараттарды иретке келтирүү максатында жасалып жатканын билдирген. Аталган көчөлөрдүн боюндагы турак жайлардын, дүкөндөрдүн, мектептердин, жеке менчик бала бакчалардын дуалдарына бузуу, снос деген жазуулар жазылган. Булак турмуш кежи. Ошто күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Бүгүн 6 майда саат 14:08 Тажикстандын аймагында очогунда күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жердин силкинүүсү Ош облусунун Алай районунун Бордо айылында 4, Карагиндик, Нур айылдарында 3,5 балга чейин сезилген. Учурда жеринде жабыркагандар жана кыйроолор боюнча тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Ала Тоо аянтында аскердик парадтын башкы машыгуусу өттү. Бүгүн 6 майда Бишкектеги Ала Тоо аянтында улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына карата болчу аскердик парадтын башкы машыгуусу өттү. Бул тууралуу Коргоо министрлиги билдирет. Белгилүү болгондой, машыгууга Коргоо министрлигинен, ички иштер министрлигинен, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен, улуттук гвардиянын жана башка күч түзүмдөрүнүн аскер кызматчылары катышты. Ала Тоо аянтында сап түзгөн жоокерлер жана заманбап аскердик техникалар майрамдык салтанатка даяр экендигин көрсөтүштү. Эске сала кетсек, аскердик парад 8 майда өтөт.